шаркыратмасы Түркиянын эң кооз аймактарынын бири. Туристтерди өзүнө тарткан бул шаркыратма жылдын бардык мезгилинде кооз. Дал ушул жерде тарых менен табияттын жуурулушкан кереметин көрүүгө болот. Тарых жана табият жуурулушкан Эрзурум шаарындагы дагы бир эң кооз жайлардын бири бул Турдум шаркыратмасы. Шаркыратма дүйнө жүзүндөгү узундугу боюнча 3-чү бийиктикте ээлеген шаркыратма. Ал эми Түркиянын өзүндөгү эң алдыда 1-чи орундагы шаркыратма болуп эсептелинет. Түркиянын эң бийик шаркыратмасы болгон Тордум шаркыратмасы Узун деренин борборунан 17 километр алыстыкта жайгашкан. Шаркыратма деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан болуп, Тортум көлүнүн ашыкча суусунан агып түшөт. Шаркыратманын айланасында көрүү аянтчасы жана шаркыратманын түбүнө түшүүчү тепкич жана эс алуучу жайлар бар. Это самый высокий, самый большой водопад. Түркиянын аймагындагы эң бийик шаркыратма болуп эсептелинет. Ал эми дүйнө жүзүндөгү чоңдугу боюнча 3-чү шаркыратма. Эрзурумдун жалпы аймагында тарыхый жайлардан тышкары ушундай кооз табигый жаратылыштын белги бар. Белгилүү болгондой, Тортум шаркыратмасы Тортум көлүнүн ашыкча суусунан агып түшөт. Тортум көлүнүн дагы бир аталышы Узун дере. Шаркыратма селден кийин пайда болгон. В итоге Опользен. Эрзурум тарыхка бай жаратылыштын кооз жерлери менен токтоо жана тынч шаар. Дүйнөнүн бул бөлүгүндө көптөгөн түрдүү цивилизациялар өз ишин калтырган. Кызыгы бул аймак жер ортолук деңиздин климаттын өзгөчөлүгүнө ээ. Жайы кыйла ысык жана нымдуу, кышы суук жана жаан чачындуу. Жергиликтүү элдин негизги тиричилиги дыйканчылык жана мал чарбачылыгы. Когда стучали на это, было ясно, что пришла женщина. Поэтому ей должна была открыть дверь хозяйка дома. А когда пришел мужчина, естественно, он стучал на это. И было ясно, что пришел мужчина и открыл дверь, хозяин дома, мужчина. Кире беришинен баштап эле байыркы пашанын үйүнө кирүүнүн мыйзамдары бар. Паша коною, пашанын үйү деп аталыштагы бул байыркы түрк үйүнө 300 жыл болду. Имараттын ичинде пашанын өзгөчөлөнгөн үйү сакталып калган. Биринчи кабатында ашканасы жайгашкан. В Эрзуруме, кроме исторических памятников, которые играли... Эрзурумда тарыхый эстеликтер медресе мечиттерден сырткары ушундай салттуу үйлөрдүн үлгүсү сакталып калган. Бул үйгө 200-300 жыл болду. Аталышы да Паша коною. Пашанын үйү. Бул жердин өзгөчөлүктөрүн, ландшафт, климатын эске алуу менен үй табигый таштар менен курулган. Курулушка иштетилген материалдардын баары сапаттуу болгон. Ал сак эшикте карагайдан, ал эми ичиндеги шытты грек жаңгагынан жасашкан. Из грецкого ореха. Өнүккөн байыркы доор менен бүгүнкүнү айкалышкан тарыхый жайлардын көзүн карайгындай сактап калышкан эли меймандос Эрзурум шаарына барган ар бир турист жана конок көп таасирлерди өзүнө алат. Гүлжан Ажыматова, Өмүрбек Муктар уулу, Түркия, Эрзурум шаары.